болушкан. Быйылкы окуу жылында 2021-2022 окуу жылына карата жаңы билим уясы пайдаланууга берилди. 225 окуучуга ылайыкташкан мектеп Баткен районунун Газ айылына жаңыдан салынып, ачылуу аз эми болду. Ага билим берүү министри Болотбек Купешев, жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова, облус башчысы Абдикарим Алимбаев, ошондой эле тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Үйүнөн окуп калып окусун. Мектептен да алыстай түшүп, бири-биринде сагынып, баардыгы тең ушу мектебине качан келебиз деген бир ой тилеги орундалып, Кудайдын буйругу менен бүгүн мына Ак Жолтой, Ак Татынакай жаңы мектебиңердин ачылыш аземинде ачылышынын алдында турабыз баардыгыбыз. Ушул ачыла турган мектебиңиздер Ак Жолтой болсун. Ушул мектептен Татынакай илимдүү, билимдүү биздин балдарыбыз окуп чыксын. Чындыгында сиздердин элиңизде, биздин элибиз, биздин бөбөктөрүбүз ушундай заманбап мектептерде окуганга татыктуу. Бул мектептин, бул айылдын окуучулары кандай оор шартта окуса дагы абдан чоң ийгиликтерге жетишип жүрөт. Сиздерди дагы бир майрамыңыздар менен ушул кут болсун, мектебиңиздер жакшылыктарга буйра берсин. Урматтуу мугалимдер, баарыңыздарга мен жакшылыктарды каалаймын. Сиздерге күч кубат, себеби дегенде мугалимдин жумушу бүгүнкү күндө өтө оор, ошону менен жоопкерчиликтүү окуучулар мен ойлойм ушул жаңы мектепте жакшы билим алып, келечекте буюрса биздин Кыргызстанды өнүктүрүүгө чоң салымын кошот деп, баарыңыздарды бүгүнкү билим байрамыңыздар менен куттуктайм. Газ айылында жалгыз орто мектеп бар. Айылдагы алгачкы билим уясы 1934 жылы жеке турак үйдө уюштурулган. Жергиликтүүлөрдүн жардамы менен жалгыз мектептин жанына кошумча 1-чи, 2-чи жана 3-чү имараты курулган. Көп жылдардан соң ашар жолу менен салынган мектептин эскилиги жетип, жаңы мектепке муктаждык жаралган. 2012 жылы ошо 1-чи эң эски корпустар өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан пайдаланууга жараксыз авариялык абалда деп табылып, акт түзүлүп, ошондон бери пайдаланылбай келген, окуучулар батпайт. Экиси менен кадан араң сыйышып, ушул мезгилге чейин окуу жүргүзүлүп келген. Жаңы мектептин курулушу 2016 жылы башталган. Жалпы сметалык баасы 70 миллион сомдун тегерегинде болуп, 5 жылдын ичинде бүткөрүлдү. Бүгүн мынтип айыл элинин көптөн күткөн тилеги орундалып, кош майрам болду. Биз ушул жерде 8 жылдык мектеп бар эди. Ушул жерден бүтүргөнбүз 8 жылдык мектепти. Мына азыр рахмат ушу президентке, элге ушундай жакшы мектепте окуп балдар. Ийгиликтүү болсун, кут болсун ушул мектеп, жакшы окуучулар чыксын. Ата бабалардай. Газ орто мектеби калктын эмесине салыштырмалуу райондо 1-чи жогорку билимдүү айыл эди. Өнсүн, өссүн, жаштар көбөйсүн, жакшылап окуп, элдин керегине жараган мыкты кадрлар чыга берсин. Газ орто мектебинин бүгүнкү күнгө чейинки ийгиликтери мактанаарлык. 2020-2021 окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөдө көрсөткөн көрсөткүчтөр боюнча район аймагындагы мектептер арасында 3-чү орунду ээлеген. Мектеп окуучулары райондук, облустук, республикалык предметтик олимпиадаларда алдыңкы орундарды камсыз кылып келгенин мугалимдер ырастайт. Мурдагы биздин ушул аварийный абалда турган мектепте дагы оор шартта дагы ушундай ийгиликтерге жетишип келдик. Буюрса мына заманбап Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн билим берүү министрлигинин жалпы эле жогорку жетекчилердин аракети менен ушундай жакшы заманбап мектепке ээ болуп отурабыз. Ушундай мектепте биздин окуучуларыбыз мындан дагы жогорку сыйлыктар жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетишет деп ишендирип айтып кете алам. Бул жерден биздин эң жакшы кадрлар өсүп чыккан. Алды Кореяда, Америкада окуп билим алып жатат. Абдан ийгиликтер жакшы болуп жатат. Анан окуучуларыбыз республикалык деңгээлге чейин олимпиаданын катышуучулары болуп, бир топ сыйлыктарды алган. Эми буюрса, бул 225 орундуу Газ орто мектебинин жаңы имараты бул бүтүндөй биздин айыл үчүн, биздин район үчүн, калай берсе област үчүн өтө зор ийгилик жана жаңылык. Бардыгына эл журтка рахмат, мамлекет жетекчилерине рахмат.
Аталган мектепте жалпысынан 400-гө жакын окуучу билим алат. Алардын ичинен 36-сы быйыл мектеп босогосун жаңыдан аттады. Жаңы билим уясы ачылып, балдардын татыктуу билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андыктан келечек ээлеринен үмүтүбүз чоң дейт жергиликтүү тургундар. Мен мына ушу мамлекетибизге, ошол жетекчилерге чоң рахмат айтамын. Мен ушул 25 жылдан бери Каскыштан имам болуп иштеп жатам. Келечекте ушулардан президент, күчтүү кадрлар өсүшкө мен тилектешмин. Сүйүнүп, курсанчылыкка батпай турабыз бардыгыбыз. Муктаж элек, мектебибиз эскиде. Илимпоздор жакшы, үлгүлүү, жакшы окуучулар чыксын мектептен. Ушул тапта Баткен районунун аймагында дагы 6 мектептин курулушу жүрүп жатат. Алардын экөөсүн жакынкы күндөрү пайдаланууга берүү пландалууда. Мындан сырткары дагы 3 мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин курулушу жүрүүдө. Айжан Аташтанова, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.